Жаңырған жылдың 8 январынан тартып 13 январына чейин Кыргыз-Өзбек университетинин кызматкерлери менен профессор окутуучулары спорт денсаулыктын булагы деген аталышта улуттук жана олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча уюштурулган кышкы спартакиада күч сынашты. Спорттук мелдеш университеттин ректору профессор Чаткалбай Райымбаевдин сөзү менен ачылды. 5 күнгө созулган спорттук мелдеште ар бир түзүмдүн кыз келиндери жана мырзалары волейбол, теннис, тогуз коргоол, футбол, шахмат боюнча күч сынашты. Мелдешке катышкан 9 команданын ичинен калыс тартуунун чечими менен жеңүүчү деп табылган командаларга 1-2, 3 даражагы диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошону менен катар эле спорттук оюндун ар бир түрү боюнча мыкты деп табылган спортчулар грамота менен акчалай сыйлыктын ээси болушту. Салттык түрдө жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан Кыргыз-Өзбек университетинин кышкы спартакиадасын уюштуруу иштери университеттин достук спорт клубу менен аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия кафедрасынан колго алынып, жогорку деңгээлде өткөзүлүп келүүдө. Yok, oynamasam.